Келиңиздер. Дагы бир сиздерди күлкү дүйнөсүнө саякатка чакырабыз. Санжар досубузду куттуктап келген дагы таланттуу, куудул жигит Канат Шанаев. Шанаев Канат. Канат. Жеңиш Айтиев акабызга рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, апалар, урматтуу жеңелер, урматтуу баракалуу эжелер. Карасуда дайым баракалуу эжелер көп келет да. Стол менен бир болуп отурасыздар да, биякта билинет экен. Баракалуу жакшы да эле. Чоң атам айтчу эле, балам аялдардын семизи жакшы болот дейт эле да. И десем кышында маза ысык болот дейт эле. Жайында көлөкөсү тиет дейт эле. Урушуп келсең, божомалда урсаң да точно тиет бир жерине дейт эле. Зыян жагы барбы десем, бар, диетадамын деп 7 самса жеп коет дейт эле. Баракалууга жеткирсин. Бүгүн эме Кудай насып этип ушул Санжар акабыздын ушул чыгармачылык кечесине келип отурасыздар. Биз дагы узак өмүр каалайбыз, чыгармачылыгына ийгиликтер каалайбыз. Чоң энелерибиз көп келип турго бүгүн, Мен концерт койсом эле энелери жаман көп келе берет да. Энелерден баштайын, уруксат берсеңиздер, чарчап калбадыңыздарбы? Концерт жагып атабы? Жакшы. Жуда бейбанал чалкалап калыпсыздар го. Неберелерин эле жетелеп жүрө берет го энелерибиз. Бир энеден сурадым да, мына небереңиз да. Өзүңүздүн төрөгөн балаңыздан дагы ушул небереңиз жакшы көрөт экенсиз. Каяк болсо жетелеп алат экенсиз. Уктасаңыз кучакта уктайт экенсиз. Бир жака барсаңыз жетелеп алат экенсиз. Ушунчалык жакшы көрөсүзбү десем, жок. Бу тирик чоңойгондо Кудай кааласа баламан өчүм алып берет да, балам дейт. Бир энебиз небересин эркелетип аттыр да. Жаным десе, ушуну артыкча көрөм. Бардык неберелеримен караганда ушу тирикти башкача көрөм. Бүгүн чоң атаң жок, сен мен менен уктайсың. Жүр балам, жүр. Жетелеп алып кирип, энебиз комнатасына кирип, кучакта уктап атыр да. Уктап атса эле келини келип калыптыр да, эшикти тееп келип эле баласына карап, тур элиңди көрөйүн. Балам, бул энең болот, сени мен төрөгөм, утур эле энеңе жабышасың да, элиңди көрөйүн. Сени мен төрөгөм, бас мен менен жатасың. Десе энебиз да жини келиптир. Келин, сага эмне болду? Түн жарымда зымың чыйып кеттиби? Сен балаң болсо мен неберем болот, тек кой мен менен жата берсин. Да сиз сүйлөбөң, сиз аралашпаң. Сиз төрөшүп койгон эмессиз. Мен төрөгөм буну кыйналып 9 ай ичимде көтөрүп, баштап атам деп жетелеп ачып кеткен экен энебиз дагы. Эми өзүң өңгөр дептир. Сен жетим мен самыныма кир жуапсың, сени шашпай тур. Ушул вакытка чейин аяп келдим эле сени, шашпай тур сени. Баласы менен уктап аткан экен, энебиз дагы эшикти тееп келип эле баласына карап, тур элиңди көрөйүн, мойнуң үзүлгөр. Алдыма түш, мен менен жатасың элиңди көрөйүн. Ой, апа, сизге эмне болду? Түн жарым сен сүйлөп элиңди көрөйүн, төрөшүп койгон эмессиң сени. Мен төрөгөм буну кыйналып 9 ай, өзүм билем буну мен менен бас жетелеп алып чыгып кетти. 10 күн чыгарбай коюптур да эне. Баласын 10 күндө жана токумун жеген келин жок, жошоро түшкөн. Не кылышын билбейтмиш да. Нары жат укта албай, бери жат укта албай, баласын колуна алып, кайненеси жаткан комнатасына келип тур. Апа, кечирип коюң, сураныч. Апалабай жок эле энеңди көрөйүн, апаң эмесин сен. Апа, кечирип коюң, сура. Балага бала армаштырайлычы, апа дейтмиш. Ушундай кууратыш керек да. Келиндерди. Келин менен кайнененин неси бир чыксын дейт. Эжем неси бир чыксын дейт, келин менен кайненен. Зуаласы, мага демек искирасы кошо чыксын айланайын. Кошо чыкпаса кыйын да аны. Кимин баласы ыйлап атат айланайын. Ошо ыйлаган балага берип коюң бир баланы. Сүттөн белек ичпелеге сакайбайт эле, соронбойт эле. Жаным, жашаганыбызга 20 жыл болуптур, Не болуптур 20 жыл болсо? Бүгүн юбилей экен. Именно 20 жыл мурун ушул күнү биз баш кошконбуз. Бүгүн юбилейге бир кой союп белгилеп койбойлу. Бала чакабыз менен койду союп эмне кыласың? Койдо эмне күнү? Сен менен мени тааныштырган батман союп жеш керек юбилейге де. Тамашага юбилейлер да көп да. Индийский кино көрсөңүздөр бактылуу эле боло беришет, кымдай кредити жоктой жашашат да индийский кинодо. Эч урушканын көрсөтпөйт да, кучакташып, сүйүшүп, ырдашып, аялы дагы, күйөөсү дагы ырдайт индийский кинодо. Бизде кыргыздарда андай жашоо жок, башкача. Индийский кино күйөөсү үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап кетет да, минтете. Моножум дуния бияга, ояга, ошага, ояга. Ырдап кетет, кага кетип атканын айтып кетет да. Келетканда жол менен бир болуп ырдап келет го. Баслики диваниси, сапники дивариси, дарима хогая санам дивано дейт, жол менен бир болот. Же башкарды ырдайт. Полиси сурат акымымысти, поликалими шае, аймае, хегегедеге дунхококо, талнасоко ае. Полиси сурат акымымысти, поликалими шае, аймае. Не дегеним өзүм дагы билбейм. Ушундай ырларды тап келет,
Кыргыздын эркектери эже күйөөңүз ырдап келеби үйгө жөндөн жолу ырдап келеби? Жок дейт, биздикилер өчүп калгандар ырдап келет. Үстү башы ылай үйүнө 500 метр калганда башталат. Мынтет тамчы 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 шүдүрүм эли баң чыкыламага деп коет да. Жанында эч ким жок андан башка. Үйүнө келет, колу турса башы менен ачат да, маста эми өчүп калган. Башы менен ачканда эле аялы тосуп алат. Ал аялдагы бир жоош болсо өлөйнөн. Токумун жеген аялдар бар го, мындай баш местасына тура албаган аялдар. Тушуңда турган бол. Мойнуңуз үлгүр алка, шарак ичпей, уксуз ичкер, машинанын тормуз иштебей уруп кеткер, сага тийгенден бери өмүр бир жакшылык көрбөдүм, өмүр маягына чейин ушундай жакшылык көрбөй өтөт ошойм. Сага тийгенден бери алимекке тийип алган жакшы болот эле. Мойнуңуз үлгүр, колуңуз үлгүр, башыңыз үлгүр, мойнуңуз үлгүр алкаш. Үспейт этпей калат күйөөсү. Шашпай жүлө жетишпей эмне дейсиң? Сага тийгенден бери өмүр бир жакшылык көрбөдүм дейм. Буга чейин жакшылыкты эмне коштанган көрдүң балам? Сен маршруткага чыксаң элдин баары түшүп калып атышат экен. Ушул алкаш менен кетебизби кара сууга чейин? Кече бир кемпир түшпөдү катын. Балам деди, ушу кетишинде тозокко кетип атасың деди эле. Мен шарт түшүп калдым, кемпир кетти тозокко дейдим. Эми ичеби ичпей бир күнү Кудай Таала аларга да ыйман берип калар. Мен айтарым, Кудайды кимге кимди кошкон болсо, бардыгы бири-бири менен кошо карып, үй бүлөлүк оомат, Илайым барыңыздарга насип эткен болсун. Рахмат. Жана ырдап кеткен ырчы кызыбыз кайрадан дагы бир ирдести ырдап бериш үчүн чакырайын, ырдап бериш. Аялым звондеп атат деже. Чала берет кой. Телефон палакат каяктан чыкты ушу билбейм эле. Аялдар чала бересиздер го күйөөңүздөргө эле. Бирде мен аягым чалып калды, каяктасыз дедиле, тойдомун дедим. Бирде каяктасыз дедиле, концерттемин дедим. Бирде каяктасыз дедиле, жатам го жан десем, Кудайга шүгүр дейм. Наркы комнатада жүрсөң да звонт ете беришет эле. Чын өзүм сүлүктүгө түшкөм да. Түшкөм деп коем да, үйлөнгөм ошакта. Эки балалуу болгондон кийин өзүң эле түшүп калат экенсиң, яман сүйүп түшүп калат экен. Кайненем раса жакшы көрөт, аба, ишене бериң мени. Мен барсам пытырап месте таппай калат магачы. Туруп кайра келе берем, эмне кылышын билбейчи. Кайненелер деле жаман көрө берет го, кыргыздын эркектери, түшүнбөйм мен. Үйгө келсе, немистер келди дейт. Душмандар келип калды дейт. Жаман жакшы көрөт да кайненелерди. Кыргыздын эркектери үйүнө кайненелер келбесин да тобагым. Аял менен күйөөсү телевизор көрүп отурат, ужас кино экен да. Бир ужас экранга ва деп чыга калган экен. Апай деп чочуп кетсе, күйөөсү ар жакта отуруп алып окшош, бирок апаң эмес деп коет биз. Жаман жакшы көрөт да. Кошнасы отурса миңге коюп, кошнасы келиптир, 2 шелек суу бериптир, керек болуп калды, алып бер, кетиптир. 5 мүнөттөн дагы келген 2 шелек суу бериптир, алып бер, кетиптир. 5 мүнөттөн дагы келиптир, 2 шелек суу бериптир, алып чыгып кеттир. Суу бергенден кийин кошнасы ойлонуп атат, мен буга суу бердим, өзүнүн кудугу бар, менден суу сурап атат. Жине келип чыкса, кошнасынан алган сууну кудугуна төгүп ататмыш деп. Эмнеге төгүп атасың? Мен өзү таш ичип атсам, кудугуң турсам, эмнеге кудукка төгүп атасың десе, кайненем түшүп кеткен эле кудукка. Мойнунан келип калды, дагы 2 шелек берип турсун, куюп берейин, көмүп калсын бирөө. Оğlum. Stadionda жарыялап атат. Ким кайненесин алып келди десе, эч ким учукпайтмыш да. Кайненеси менен келгендер бар, машина подарка кылабыз десе, бардык эркектер пешенесине урат. Ушу малда кайнене жоксун, башка малда үйдөн чыкпайсың, ушу малда жоксун. Бирөө кыйкырып калып тур, мас өчүп калган. Мен кайненем, алып келиңиз. Кайненесин көтөрүп алып, мына мен кайненем. Чындап кайненеси текшериштир. Кайненеси жакшы көрөт экенсиз. Ушунча элдин астына көңүл ачтырган алып келипсиз. Жакшы көрөт экенсиз, урматтайт экенсиз. Десем, маста жожого гап жакшы көрүш, сый урматта эмес. Просто үйгө келип алып кетпей кыйнап атат, ушере келип адаштырып жүрөйүн дедим эле дейт. Ар бир элдин өзүнчө бир каада салты, үрп адаты болот. Кыргызыбыздын тойлору, дайым тойлору болсун, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Кыргызыбыздын тойлорунун дагы бир башка улуттарга кыргыздын тою момундай болот деп бир жакшынакай бир сөздөр менен жеткизейин деп Кыргыз той аттуу жакшынакай чыгарманы тартуулап коеюн. Сиздер кол чапыңыздар. Кол чапыңыздар. Айыла собираются на той. Все нарядно, так красиво, ах, чудесный золотой.
Санжар Кошбайұлы. Рахмат. Жеңішбек айтыңыз. Азамат. Неме келеді? Келеді. Азамат. Рахмат. Жеге. Рахмат, музыка, рахмат. Чепкен менен қалпақ бияқа, конвертті маға бер. Дағы Санжарға. Азамат, өмірің болсын. Гүл. Ма гүл саңа. Саға, өзің 8-ші мартқа, саға. Рахмат қарындашым. Вечері алып барушыларға бір кило майдамығам жоқта. Кечке өзі бір айдан бері даярдайбыз. Кечке даярдайбыз, программа түзөбүз. Бирок жакшы живой ырлар жакшы карасаңыздар, живой ойноп атышат. Эски ырлар жакшы дөзө, чындыгындачы мисалы үчүн. Саройдун ганан салкын ай тосунан сагызган ганан учат сосунан. Кандай ырлар, туурабы? О менен сөз төп келет бири-бирине. Азыркыларды караңыздар, аттаң барып, аппаң барып айтып коюштан сага ыр бушул. Бирок мунун маанисин мен кийин түшүндүм. Көрсө ал жигит Кыргызстанда пикет, митинг боло бергенден ушундай болбосунчу, элимде жакшылык концерт тойлор болсунчу, тансага чакырайын деп жакшы ниетте чакырып чыгарыптыр. Тааныйм баланы, жакшы бала бол. Карапайым киркөтөрүмдүү бала да.